Көрөбүз. Келе генерал. Момент келгенде айтып алайын, есіме келіп қалды, ұмытып қалбайын. Сілер эми элдин мыйзамды сактоочу, элдин укугун коргоочуларсыңар мисалы. Сиз УУДун жакын начальниги нарын боюнча. Баягы адилетсиздик, калыссыздык болбош керек да. Айрыкча милициялар мурдакыдай сабап жөнүнө күнөөсү жок, күнөөлүү кылып, анан бир жак эки тарап спорлошуп келсе, бир тарабын тааныш билишиңер болуп калса, эми буга чейин болуп келди да баарында эле. Тиягына болушуп, экинчи жагын эме кылга жок да. Силердин милдетиңер калыс, адилет болуш. Болду. Силерге эл ишенсе эле, эл ишенип ыраазы болсо эле, силер аркылуу, силердин ишиңер аркылуу мага дагы ишенет да. Эгер силер калыссыз болсоңор, анда силерге да ишенбейт, мага да ишенбейт. Жалпы бийликке ишенип кетет да. Эң индикатор бул биринчи кезекте милиция, сот, УКМК, анан прокуратура. Ана төртөңөр. Ал айыл өкмөт, акимдерди ал турган ишем айта берет го, иштей элбей атат, анан элди карап айтат, аткарбай атат. Адилеттүүлүк менен камсыздык мына силер тараптан болуш керек да. Биринчи кезекте. Анан эми баягы төбөдө Кудай карап турат да, эгерде адилетсиз бирөөгө неме кылсаң, акыры сага келип бир күн өзүңө тиет, же болбосо жакындарыңа тиет, же бала чака небере чөбөрөңө акыры. Почему люди кричат Путин на трибунах? Это вот пацана, который сейчас в середине выходит. У него кличка Путин. Молодец, кто так стал. Мы сегодня на Кокбару, сегодня финал. Кто, брат, играет? Намыс – это нарынская команда, Интымак. Интымак — это Талас. Талас, да. Час до игры вот столько уже народу. Сели, оказывается, где Намыс, за Намыс болеют. Ну, получается, мы сегодня за Намыс болеем. Как раз я недавно был на Рыне, там большая аудитория у нас с Нарына. Идеальный обзор на озеро Иссык-Куль. Прям как ледовая арена, да, заливают? Трибуны включаются. Жесть вообще очень опасно. Смотрите реакцию трибун. Только жесткость этого вида спорта. Бывают такие случаи, что делать? Два коня пробежались по человеку. Просто страшно, ребят. Атмосфера. Бегут на поле, смотрите. Баштапкы төлөм жок. Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.